Меня зовут Кайрылниса, мне 16 лет. Окуганы келдик да. Бул жактагы жергиликтүү кыргыздардан айырмаланып чейин туугандарыбызды, жашаган үйлөрүбүздү жаман болсо да баары сагынасың да. 10 жашымда келгенмин да. Үйдө жүрсөк да узун, анан жоолукчан жүрөбүз. Мисалы кыздар биз кызыл салынып жүрөбүз дайыма. Бизде кыз жигит болуп сүйлөшпөйт. Ошо ата энеси өзү чечет да. Анан кыз дагы ошого ыраазы болот. Анан калың эме болот, кымбат болот да. Комуз черткени жакшы көрөм. Суук, анан бакшак дегендей өспөйт да. Анан погодага жараша деле маанайым өзгөрүп турат. Ал жакты деле совсем унутуп калган жокпуз. Биз ал жакта көбүнчө мал карап мынтип көнүп калганбыз да. Аялдар көп деле чыга бербейт да көчөгө. Бирок эң эле өкүнүчтүүсү бул кыздар окушпайт да. Ал жакта илгерки кыргыздын салты менен жарым жолдон тосуп алышып, келиндер тамак беришет. Күйөө бала 3 күн кыздын үйүндө турат. Калың билбейм, 100 кой ушундайбы. Бул жакта сразу эле тойго үйгө алып кетет экен го. Бизде андай нерсе жок да. Тапшырмага келип кээде керек болгондо ырда жазып коем. I want to be a doctor. Медиордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен дагы да амандашып турганыбызга кубанычтабыз. 2017-жылы Кыргызстан аймагына Кичи Памирден көчүп келген бир канча тургундар дал ушул Кара Балтага келип жайгашкан. Алардын арасында Турганбай Памири деп чыккан жигит сиздердин эсиңиздерде болсо керек. Дал ошол жигиттин бир тууган карындашы Кайрылниса менен бүгүн жакшы бир маек куруу үчүн үйүнө келип калдык. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Биз келип калдык ушинтип. Кандай отурасыздар? Жакшы? Дагы бир жолу саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизи сиз жөнүндө кененирээк маалымат алып, ушул жакта тургундар кандай жашап атат, ошолор тууралуу кабар алып кетели деп келип калдык. Алгач биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Мен Памири Кайрылниса, 2007-жылы болом. 2017-жылы Афганистандан келген Памирлик кыргыздардан болом. Учурда 8-класстын окуучусумун. Ошондо канча жашыңызда келген болосуз? Ошондо бул жакка 10 жашымда келгенмин да. Үй бүлөңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Үй бүлөм чоң үй бүлө, 8 бир тууганмын, 4 кыз, 4 бала. Анан 2 эжекем бар, бир байкем, андан кийин энин сиңдилерим болуп кетет да. Буга чейин келип кеткенбиз да, анан Турганбайдан кийинкилерин билет экенбиз. Бирок 2 эжеңиз тууралуу маалыматым жок экен. Алар азыр кайсыл жакта? Кыргызстандабы? Ооба, 2 эжем дагы Кыргызстанда, Алайда турушат, Талды Суу айылында. Алар турмушка чыгып, ошол жакта да. Биз болсо бул жакта калып калдык. Эң son бул жактагы баягы жашаган тургундардын саны канча билесизби, билбейсизби? Ошол жердегичи Кара Балтада. Памирлик кыргыздарды билбейм, так билбейм да, бирок бул жакка Кара Балтада почти 6 үй бүлө болушу мүмкүн да. Катташып турасыңар да? Катташып турабыз бул жакта, бирок Алайдагы туугандарыбыз менен алыста, катташа албайбыз да. Жак менен только телефон менен сүйлөшүп турабыз, ушинтип эле. Мен кирерим менен эле ушул нерсеге көзүм түштү да. Бул кимдики? Сиздики? Ооба, бул меники. Былтыр 7-класста сайгам да, тапшырма болуп. Келечекте 8-класс болом деп сайып калгам. Ошондо кол өнөрчүлүк дагы кесибиңиз, мындайча айтканда, кумириңиз бар турбайбы бул жакта? Ооба, памирлик кыргыздар көбүнчө кол сайма сайышат да, мынтип. Ал бизге андай калыптанып калган да. Кайрылниса, негизи башында сурап алайын, бир күндө эмне жумуштар менен алектенесиз эртеден кечке? Ошо эртеден кечке алгач мектепке барып келем, андан кийин сабактарымды окуймун. Ороз эмес күндөрү тамактанам, идиш жууйм дегендей. Анан азыркы учурда ороз болгондуктан убакыт деле кичине үнөмдөлүү да. Бардык нерсеге жетишем, кошумча сабактарга дагы, мал караганда дагы көбүнчө убакыт өткөргөнгө да. Биз ал жакта көбүнчө мал карап мынтип көнүп калганбыз да, анан бул жакта дагы мал карайбыз да. Ошо мен көбүнчө майда жумуштарды кылам. Тоокторго жем берем, дагы уйларга суу берем, ушул сыяктуу да.
майда чүйдөлөрдө. Сонун баягы кээде сагынып калат болушуңуз керек тигил жакта көбүрөөк малдарды карап жүрүп, бул жакта баягы жогоруда айтып калбадыңызбы экрандын сыртындачы көбүнчө атам карайт депчи? Ооба, көбүнчө атам карайт. Эми бул жакта биз окуулар менен анан мал чарбачылык анча деле жакын эмеспиз да. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Бул жакты көрүп анан бир нерселер оюма келип атат да, мындай жайында бир нерсе эгесиңерби бул жаккачы, мисалы жазында түшүм эгип кайра жыйнап алып деген болот го. Ооба, бул жака көбүнчө картошка, мындай майда чүйдөлөрдү эгебиз да. Помидор, бадыра, ушуларды эгебиз. Гүлгө жакынсызбы? Жок, мен гүлгө деле жакын эмесмин. Эмечи хоббилер болот го? Кандай хоббилериңиз бар? Эмнеге кызыгасыз? Мен комуз черткенди жакшы көрөм. Анан мектептен агайыбыздан үйрөнчүк да, бираз азыр токтоп калды пока. Анан ырдаганды жактырбайм, бирок ырларды укканды жакшы көрөм да, башкалардын. Анан тапшырмага келип кээде керек болгондо ырда жазып коем. Сонун акындык өнөрүңүз да бар турбайбы? Эми андай прям эмес, бирок жакшы эле да. Сиздин ырларыңыздан сурансак айтып бересизби? Макул, анда кыргыз элиме арнап Кыргызым, кыргызым, асмандагы жылдызым, бейликең меймандос, ак калпакчан кыргызым. Сонун. Калемиңиз курчу берсин. Кайрылуу Ниса, баягы кийимдин өзгөчөлүктөрү тууралуу сурагым келип атат да. Келгенде эле ушундай баягы кызыл түстө, анан узун этек, башыңызга жоолук салынып чыктыңыз да. Бул кийимдер азыркы учурда бул жакта жашаган баягы памирлик кыргыздар кийишеби дагы деле ошондой? Эми бул бизде мындай салт катары көрүнүп калганбыз да. Үйдө жүрсөк да узун, анан жоолукчан жүрөбүз да. Анан көбүнчө намаз окуганда жоолукчан болуп, ошого ыңгайлуу да. Жоолукчан жүргөндө анан жалаңбаш жүрө албайсың да. Өзүң ыңгайсыз сезесиң да. Анан мектепке башка жакка барганда ошого ылайыктуу кийиниш керек да. Бул жакка келгенден кийин. Мектеп формасын кийесиз, кадимкидей эле? Эми кадимкидей кийем, бирок жоолук салынам да. Сөзсүз түрдө башыңызда хижап кийип алып анан барам да. Үйдө ушундай эле артка салып, жоолуктун айырмасы болот деп коюшат го, баягы турмушка чыкпаган кыздарды айырмалайт депчи. Ошол тууралуу да айтып берсеңиз кызык болот экен. Эми ооба, ал мисалы кыздар биз кызыл салынып жүрөбүз дайыма. Бирок көйнөктөрүбүз окшош эле, жоолугубуздан эле айырма болбосо, аялдар, жаш келиндер бар эле ак салыш керек да. Анан ошондон айырмалап билебиз да. Бул жакта бар эле жалаңбаш. Азыр мындай айлана чөйрө сонун болуп көктөлүп турат го. Атайын ушул бакчага өтүп келип, жакшы бир маек куралды атабыз да. Ушуларды көрүп бир суроо оюма келип кетти да. Памир менен Кыргызстандын климаты айырмачылык болуш керек, Ошол тууралуу айтып берсиң. Эми айырмасы ал жакта баарыбызга белгилүү болгондой эле суук, анан бакшак дегендей өспөйт да. Ошо климаты эле өтө катаал да. Анан ал жакта эми шаар жакта Афганистан өзүнүн борбор жагында эле Кыргызстан сыяктуу эле гүлдөп өссө, Памир жакта суук да, өзүңүз билгендей. Бул жака баягы биринчи келгенде жазды көрүү, жайды көрүү, күздү көрүү ар бир өзүнчө сезим тартуулайт го. Сизде кандай сезим болду эң алгач? Мисалы ар бир мезгилдин өзүнө мындай жакшы кооздугу бар, ошого суктанабыз да. Мисалы азыр жай мезгил келди, уже өсүмдүктөр гүлдөп, уже айлана чөйрө кооздуга баштады да, кызыл-тазыл болупчу. Анан гүлдөр ачылып, ушундай кооз да. Мисалы ошого жараша мен да манайым көтөрүлөт дегендей. Анан погодага жараша деле манайым өзгөрүп турат да.
Жогоруда келиндер башына жоолук салынат, баягы ак жоолук деп калбадыңызбы? Келин алдыңыздар, буюрса кут болсун, жеңе кут болсун дегендей. Силерде кандай баягы Турганбай үйлөнгөндөн кийин кызмат кылыш керек келин деген бир өзүнчө бир ушундай үй бүлөлүк мыйзамдар болобу? Эми ал мыйзамдардын бүт баары эле калып калды да. Бул жакка келгенден кийин уже бул жакка бүт баарына көнүшүп калдык да. Мисалы, ал жактын салттары, биз Кыргызстандык менен кудалашып ишенткенден кийин чагыз эле ошондой болду да. Биздин салттар эч кошулган жок да. Көбүнчө эле бул Кыргызстандын салтына эле баягы баш ийдик дегенди айткан турасыз да. Сонун анда билим жаатына өтөлү. Билим алуу кандай болуп атат? Мектепке окусак сөз байлыгыбыз кеңейет дегендейчи. Анан мектепте биз көп китеп окуп, ошого байланыштуу тилибиз да бат. Бул жакка көнүшүп кетти да. Кыргызча болгону менен ал жактыкы башкача болушу мүмкүн да. Айырмаланып турат, ар бир сөздүн мааниси бирдей болгону менен айтылышы башкача да. Кандай китептерге кызыгасыз? Көп китеп окуйт болушуңуз керек. Көп деле эмес, мектеп китептеринен окуйбуз да. Мектеп. Андан тышкарычы? Андан кошумча китептерди деле окуп турам. Конкурстарга катышып турам. Утпасам деле катышып коем да, өзүмө пайдалуу депчи. Анан көбүнчө мага маданий, көбүнчө кыргызча адабият китептери жагат да. Адабий китептер. Адабий китептер, анан чыгармалар. Мисалы биз азыр Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окуйбуз да. Орус адабиятынан деле окуйбуз, бирок орус адабияты мага кыйыныраак да, айтып бергенчи. Кыргыз тилинен бир окуп эле айтып берем. Бул жактагылар орус адабияты оңой болсо, кыргыз адабияты татаал дешет да. Анан наоборот да, магачы кыргызча оңой да. Кыргызча эң оңой, баары бир өзүбүздүн тил дегендей. Кайрылмаса, мындай. Чынын айтсаңыз, Памирди кандайдыр бир нерсесин сагындыңызбы? Баары бир туулган жердин топурагы алтын деп коет эмеспи? Эми ал жакты албетте сагынабыз да. Мисалы, туулган жердин топурагы алтын дегендей, ал жакта туугандарыбызды, жашаган үйлөрүбүздү жаман болсо да баары сагынасың да. Өзгөчөлүгү бар да ар бир нерсенинчи. Анан ал жактын өзгөчөлүктөрүн эстеп кете сагынабыз да. Эми барып саякаттап келет деген ниет бар да, бирок чоңойгондо азыр бул жакта окуп, өнүгүп, ал жакты деле совсем унутуп калган жокпуз. Кайра баруу мүмкүнчүлүгү болсо, кайра кетет белеңиз? Эми албетте ал жакка, бул жактагы туугандар болуп, ал жакты жаш кезибиз өткөн жерлерди эстеп барып келебиз деген мындай ниеттер бар да, саякаттапчы. Учурда канча тилде сүйлөй аласыз же жаңыдан үйрөнүп атасызбы? Эми кыйратып деле эмес, кыргыз тилине эми башка тилдердин кошумча үйрөнөбүз да. Мектеп программасында англис тилин, орус тилин үйрөнөбүз да. Анан түрк тилине дагы кызыгып коем. Мындай кошумча курстарды окуп, ошол сыяктуу эме кылам да. Азыр кайсыл тилдерди укмуш дебейм, бирок орточо деңгээлде сүйлөй аласыз? Эми орус тили болушу мүмкүн, анан англис тили анча деле эмес да, мисалы. Ушул жерден бир нерсе суранайынчы. Орус тилинде, англис тилинде өзүңүздү тааныштырып берсеңиз болобу? Макул. Меня зовут Кайрылниса, мне 16 лет. Я учусь в 8 А классе. Мне нравится английский язык, алгебра и другие. И в будущее время я хочу стать врачом. Сонун. Эми ушуну эле англис тилинде күтсөк болобу? Макул. I am Kairilnisa. I am 16 years old. I read age from. I like English and all the lessons. I want to be a doctor. Сонун, эң сонун. Алдыда ийгиликтерди каалайбыз. Тилдерди үйрөнүү, өздөштүрүү дүйнөгө жол ачат деп коет. Дүйнөнү кыдырган кыздардан болуңуз деп тилек кылалы. Баягы биздин байкашыбызча, үй бүлөңүздөрдө көбүнчө билимге умтулган үй бүлөлөрдүн катарын толуктайсыздар да. Мисалы, жаш акын деп иниңиз чыгып жүрөт. Турганбай, жаш блогер, Турганбай Памири, аны баары эле билсе керек. Үй бүлөдө түрткү болуш керек. Ата эненин да таасири болуш керек. Ата эне дайыма жакшы айтып, бизди колдоп турат да, көп окуула. Ал жактан биз жөн келген жокпуз да, окуйбуз деп. Башкалардан өзгөчөлөнүп биз мисалы окуганы келдик да. Бул жактагы жергиликтүү кыргыздардан айырмаланып, мисалы көп окушубуз керек. Окуйбуз деп келгенден кийин мындай
жакшыраак окушубуз керек да, ылайыктуураакчы. Анан үйдө да колдоп турушат да. Мен бүгүн көбүнчө ошол Памир менен Кыргызстандын ортосунда айырмачылык жөнүндө сурагым келип атат да. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Эми айырмачылык өтө көп да, бирок аны биз кантип жеткиребиз? Мисалы, ал жакта аялдар көп деле чыга бербейт да көчөгө, үйдө эле болуп ушундай да. Бул жакта дайыма эле аялдар көчөгө жумушка чыксаң деле, мектепте деле көбүнчө эжелер иштейт да. Басымдуу бөлүгү эркектер аз го, үйдө эле отурса керек, билбейм. Анан башка дагы айырмачылыктар көбүнчө бул жакта илим алышат да, бир тармагынан болбосо бир жагынан ушундай алышат да. Ал жакта мисалы көбүнчө дин илимин окуса ошол эле мындай эме да, баары эле ошону эле окуйт, анан үйдө эле болушат да. Эркектер деле башка жумуштар жок да, мисалы мал карашат. Афганистан жакка барып илим алган балдар бар да, ал жактан алып кээ бирөөсү иштегендер бар, ушун кайра келгендер бар да. Эми ар кандай да. Бирок эң эле өкүнүчтүүсү бул кыздар окушпайт да, ал жакта балдар эле 9-класска чейин окушат. Анан кыздар үйдө окуп, анан ошондор турмушка чыгып ушинтип эле кетишет да. Кыргыздар баягы кыздар эң жаш курак канча жаш турмушка куруу үчүн ал жакта? Эми бул эң эле актуалдуу, баары эле айтышат го, 12 жашынан турмушка берет экен деп. Ошол нерсе чынбы Бирок деген? эми чын деле болушу мурда болгон да, эми азыр учурда жок андай нерсечи. Бирок ошол калыптанып калган элдин мээсинде баары ой ошодо да деп ошентип эле түшүнүшөт да. Мүмкүн биз айтсак ишенишпеши мүмкүн, бирок андай нерсе жок да азыр. Ар ким эле кызын антип бербейт да азыркы учурда. Ал жакта анча деле майрам жок да, мисалы орозо айт, курбан айт, диний майрамдар эле болбосо башка майрамдар жок да. Анан тойлор көп болот, ошо башка майрам деле жок го. Бул жактагы тойлор менен айырмасы чоң болуш керек. Өтө эле чоң да, ал жакта илгерки кыргыздын салты менен өтөт да. А бул жакта бүт эле азыр үйдө деле өткөргөн бирөө жок болсо керек, ресторанда эле ушинтип кетишет го. Анан дагы бир өзгөчөлүгү тойдун ошо күйөө баланы күйөө жолдошу ырдатып келет да. Ал жактан жарым жолдон тосуп алышып келиндер тамак беришет да. Андан кийин дагы ырдатып келишет. Эң эле өзгөчөлүгү ушул болуп эсептелет. Анан дагы башка өзгөчөлүктөрү мисалы дагы 3 күн ошо күйөө бала 3 күн кыздын үйүндө турат. Андан кийин бул жакта сразу эле той кылып үйгө алып кетет экен го. Бизде андай нерсе жок да. Көп өзү каалаганчалык ата-энеси так менен договор этип анан көчүрүп берет да. Кыз 30 күн 40 күн болсо деле кала береби ошо? Кала берет да. Көп эле. Эң көп канча күн, эң аз канча күн болуп калат? Эми бирок ал аз эле болушу мүмкүн да, 1-2 ай, анан 1 жыл тигиндей кармаганда билбейм, жок кандай. Анан калың эме болот, кымбат болот да. Бул жакта кыз менен жигит сүйлөшүп эле турмуш куруп алышат го. Анан калың деле аз эле болот да. Кыз макул болсо ата-энеси каршы эмес болупчу. Бизде кыз жигит болуп сүйлөшпөйт, анан ошо ата-энеси өзү чечет да. Анан кыз дагы ошого ыраазы болот. Эми ата-энеси өзү каалагандай эмес, албетте ал кызынын кыялын билет да, кандай экен. Бул жактагылар таң калат да, кантип деп. Кыялына карап анан Эми ата-энеси билет да анын секрет сырларынчы. Анан башка элдер билбейт да. Калың канча болот ошондо? Калың билбейм, 100 кой ушундайбы? Билбейм азыр эми. Азыр ошол салтты дагы деле кармашабы бул жакта, Кыргызстандачы? Эми бул жакта кармашат го, азыр баары эле өспүрүм, эч кандай той деле жок да. Өзүңүздө кандай болушу мүмкүн? Же кыргыздын салтына эле салып коебузбу? Билбейм мен азыр. Ата-энеңиз чечет экен да? Ата-энем чечет да эми. Сон. Анан бүгүнкү көрсөтүүгө ушундай бир жаздын жагымдуу бир күндөрүндө бизге жакшы маанай түзүп бергениңизге чоң рахмат. Алдыда ийгиликтерди каалайбыз. Анан сизге баягы адаттагыдай эле салтка айланып калган бизге эркин микрофон десек туура болот. Анда барыңыздарга көңүл буруп бергениңиздерге чоң рахмат. Учурдагы кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун, жерибизде тынчтык болсун, жакшы окуйлуу Кыргызстаныбыз буюрса өнүксүн. Анда саламатта калыңыздар.